Мамлекет өз күчү менен ушул тапта куруп жаткан ипотекалык үйлөрдүн сапаты текшерилди. Бул ирет президенттин иш башкаруучусунун орун басары Бообек Салимжанов, мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчиси Темиркул Балтабаев жана Кыргызстрой-сервис мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Алмаз Ахматовдор мамлекеттик курулуш агенттигинин адистери менен биргеликте көрүп чыгып, курулуш материалдарынын сапатына баа берилди. Материалдардын сапаты атайын лабораторияда текшерилип турат. Азыркы тапта жыл аягына чейин 5500 кезекте тургандарга бериле турган үйлөрдүн ички ремонту жасалууда. Көп кабаттуу үйлөр монолит технологиясы менен курулууда. Сейсмикалык жактан туруктуулугу да жогору. Тиешелүү мекемелер курулуштун сапатына өзгөчө көңүл буруп, тынымсыз мониторинг жүргүзүп турат. Курулуш иштерин өлкөдөн чыгарылган, чет өлкөдөн алынган шайкештик сертификаттары бар материалдар колдонулууда. Мамлекеттик ипотекалык компания курулуп жаткан ипотекалык үйлөрдүн сапатына кепилдик берет. Мындан башка жума сайын атайын топ иш процессин көзөмөлдөп, орнотулган камералар аркылуу дагы күнү-түнү байкоо жүргүзүп турат. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен былтыркы жылдан баштап ипотекалык үйлөрдүн курулушу башталган. Учурда 12,5 миңден ашык батирдин курулушу жүрүп жатат. 16,351ден ашуун батирдин курулушу башталат. Жалпысынан турак жай программасынын алкагында 40 миңдей батирдин курулушу пландалган. Президент эгер кабат үйлөрдүн курулушу бүгүнкүдөй темп менен уланса, 10-15 жылдан кийин элде турак жай көйгөйү болбой турганын айтканы бар.